Assalamu алейкум достор, ассаламу алейкум мекендештер. Барыңыздарга жалынды салам. Бул кыскача видеону тарткандын себеби көчөгүнө бир чакан, бир эки видео чыгардым эле. Көптөгөн мекендештер, бир 800гө жакын мекендеш жакшынакай каалоо тилек жазыптырсыздар. Барыңыздарга чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем достор. Кырсык деген каш кабактын ортосунда деп биздин акылман ата бабалар айткандай, көчөк ичине кырсыктап калдык. Эң негизгиси баш аман достор. Эң негизгиси баш аман. Барыңыздарга жакшынакай маанай каалайм достор. Каалоо тилектериңиздер үчүн абдан чоң рахмат. Ар бириңиздерге жооп бере алган жокмун. Көчөгүндөгү анча-мынча убактыбызды кетирип, трактын жасай турган жерлерин анча-мынча жасап, жолго чыкканбыз. Ар дайым бекем ден соолукта болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик болсун, жаратканыбыз ар дайым колдоп, коштоп жүрсүн. Үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Жакында Кудай буйруса жаңы жылыбыз жаркырап кирип келет. Ошол жаңы жылда жакшынакай ийгиликтерге жетишиңиздер достор. Бекем ден соолук, узун өмүр эң негизгиси. Аманчылыкта болуңуздар. Ошондой достор. Бул мындай болуп калды. Кыскача түшүндүрүп берейин. Нью-Джерсиден жүк алып атканда менин компанияман KG Line компаниясынан мага атайын SMS келген. Биздин баягы трак айдоочулары өзүңүздөрдү жакшылап караңыздар. Дизелди полный бак кылып жүрүңүздөр. Машинаңыздар бузулуп калбасын. Жанагы дизель тоңуп калбасын деген атайын бир суюктук бар. Ошону жаныңарга алып алгыла. Штурмовый болуп атат, жол тайгак. Абайлаңыздар, силердин өмүрүңөр биринчи очередте деп ушундай SMS келген. Анын баарын көргөм. Мен Колорадога жүк апараткам. Агаяга келип, үйгө кирип 1 саатча отуруп, анан бул жоопкерчилик деген нерсе бар да, жоопкерчилик. Кой, компаниямды уят кылбайын, жүктү убагында жеткизейин. Мен почта апараткам да, кээ бир важный бая каттар болуп калышы мүмкүн, посылкалар болуп калышы мүмкүн деп, анан жолдун таягактыгына карабай кечкурун Агая штатынан жолго чыккам. Жол абдан тайгак болчу. Biz өтө катуу эмес, где-то бир 40 майл менен кетип баратканбыз. 40 майлды километрге которгондо бир 60 километр саатына кетип баратканбыз. 3 полоса линия болчу. Анан мен деген скоростной жакка түшүп, бир тракты ашайын десем, ал менин жолумду жаап койду. А мен ортоңку полосага түшкөм. Ошондо астында 2 машина, капталында 2 машина, артында бир 3-4 машина келаткан. Анан как раз мен тиги трак менен теңелейин деп калганда, тиги трак астынан жолу кичине каар болуп калды, чет жагы. Анан ошондон коркуп кеттиби, билбейм, шылып же атайын жасадыбы, мен линиямды көздөй бурду. Бурганда ошол трак мага тийип, бая сүзүшүп калбайлы деп, анан тормозду кандай болуп кетет билбей калат экенсиң эчтеке. Бул деген, бул жерде опыт деген эч кандай роль ойнобой калат экен достор. Бая кырсык болгондо. Кээ бирөө 1 ай иштейт, кээ бирөө 5 жыл иштейт, кээ бирөө 7 жыл, кээ бирөө 10 жыл иштейт. Бул кырсык болом десе, боло берет экен. Анан ошо тормозду басып алганда, анан трак сынды. Трак сынып кетип, тайып кете баштадым. Баарын билип турдум. Бирок эчтеке кыла албай калат экенсиң. Эчтеке кыла албай калат экенсиң. Алган боюнча эле кетти, рульду тияка бурдум, бияка бурдум, тормозду бастым, кичине газды бастым, такыр эле болбой, анан жанагы өзүңүздөр видеодон көргөнсүздөр. Мен ошол нерсе болгондон кийин эле трак токтогондо, тарс курс болуп эле токтоду. Токтогондон кийин сразу эшикти ачтым дагы сыртка чуркап чыгып, жеңил машиналарды карадым. Тиги капталман, бул капталман достор. Менин коркконум ошол кичинекей, бул трак абдан чоң да. Ошол бир кичинекей машиналар сүзүшүп, же болбосо тайып келип, обочинага түшүп, чалкасынан түшүп калып, капталынан түшүп калып, бир адамдар баягы бир кырсык болуп кетпесин деген ойдо, анан ошону көрдүм. Эч бир да машина жок экен. Ошондо жүрөгүм тынчалды достор. Мындай
иш 7,5 жылдан бeri тракта иштеп жүрүп биринчи жолу болуп атат. Ошентип биринчи жолу тайып кетип атам. Ошон үчүн кырсык экен, кырсык ушу менен чыгып кетсин. Сиздерге дагы кааларым жакшылык, бөөдө кырсыктан тышкары болуңуздар. Көптөгөн мекендештер жолдо жүрөт. Жакшынакай каалоо тилек жаздыңар. Ошо каалоо тилегиңиздердин арасында Америкада ар кайсы штатта трак айдап жүргөн биздин мекендештер бар экен. Алар жазып калды. Алмаз байке, мен бул штаттамын, мен көчөгөн ошол жерден өткөм деп. Ошол мекендештердин баардыгына Кыргызстанда болобу, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда жашаган биздин мекендештерге, жолдо жүргөн, машина айдаган мекендештердин баардыгына каалоо тилегим, бөөдө кырсыктан тышкары болуңуздар, бекем ден соолукта аман эсен болуңуздар достор. Азыр мен жолдомун, жаңы эле ошо Агая штатынан Индиана штатына көчөгөнү киргем. Көрсө, Индиана штатында достор жол тазараак экен. Туз себишиптир. Америкада ошо автоматически иштечү. Бул мунусунда эмне болду билбейм. Уже канча жылдан бери көрүп жүрөм. Штурмовой бергенде же болбосо ушундай погоданы булар жакшы билишет да. Сразу штаттарга чыгып, жана мигать эткен машиналар үстүнө кум толтуруп, сүргүчү бар машиналар тизилип калчу. Күн тийип турганда эле. Анан күн бүркөлүп эле бир 4-5 сааттан кийин, 2-3 сааттан кийин күн бүркөлгөндө алар туздарын сеп, кар жаганда тазалап кетишчү. Ошол көчөгүнү ошо Агая штатында ошондой иш болгон жок. Мигать эткен машиналарды көргөн жокпуз, жолду тазалашкан жок. Анан туз сеппей калышып, ошо тайгак болуп калды. Мен кечинде Индиана штатына кирсем, Индиана штатынын жолдору туз себилип, кичине таза экен. Ошондой кыскача маалымат достор. Эң негизгиси башыбыз аман болсун. Бул темир бүгүн оңдоп койсо болот, эртең оңдоп койсо болот. Ато биз деген көптөгөн мындан да жаман кырсыктарды бул жактан көрүп атабыз да. Мен деген бул видеону койбой эле коеюн дегем. Анан кой тартып мекендештерге көрсөтүп коеюн. Бул трак жумушунда дагы ушундай оорчулуктар болуп турат. Ошон үчүн жаңы келип тракта иштеп аткан, кээ бирөө 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл болгон мекендештерге кичине сабак болсун. Абайлаңыздар. Жол тайгак болсо колдон келсе жатыш керек, инструкция боюнча ошондой. Black ice деп коет. Көк жылга аяк болуп калганда токтош керек сразу. Ошондой анча-мынча опытка ишенип, опытта жардам бербейт экен достор. Жаңы келип аткан мекендештер тракта иштейин деп көбү келишет. Ошо тракта иштесеңиздер да кийин Кудай буйруп иштеп калсаңыздар, ушундай ситуациялардан абайлаңыздар. Тайгак болсо токтотуңуздар. Баарыңыздарга чоң салам, жакшынакай маанай достор. Биз жолго чыгалы. Сүйүнүп кетип бараткам. Ушул жакшы груз алдым, $3 жетип калды. 1800 майлга $5500 төлөп берип атышат. Ушу жаңы жылдын астында аябай жакшы груз алып алдым деп мен сүйүнүп кетип бараткам. Ошондой болуп калды. Эми баягы чыгашасы жок, киреше болбойт, кирешеси жок, чыгашы болбойт достор. Ошон үчүн мен көп байкадым. Бирөөнүн буюмуна да тийбеш керек экен. Бирөөгө жаманчылык кылып, бирөөнүн бирдемесин жеп койсоң, жаратканыбыз көрүп турат экен. 2 эсе, 5 эсе, 10 эсе кылып чыгарып коет. Ошон үчүн көчөгүнө ошо тоюнг келди, ошо тоюнг кылган абдан жакшы американец жигит экен, абдан чоң рахмат айтам. Где-то бир 2 саатча алышып чыгарып берди. Бирок ошо тоюнгду чыгарганга Америкада кымбатчылык деп атпайбызбы? Ошол тоюнг менен сүйрөп койгонго $1250 ушундай доллар алды. Жок, азыр мен сиздерге мондай ресит жазып берди. $1287 төлөп бердик. Эми самый главный башаман болсо кийин дагы жакшылыктарды көрөбүз достор. Полицейскилерге чоң рахмат. Ошо полицейскилер келип, 2 полицейский жетип келип, мага келип, өзүң жакшысыңбы, скорый помощьтун кереги жокпу, баардыгы жакшыбы, боло берет, кырсык деп коет муну дагы. Эч переживать этпе, абдан суук болуп атат. -20 болчу ошондочу. Эшикке чыга албайсың. Ана сен кабинаңа жылуу отуруп тур, чыкпай эле кой
эшикте өзлөрү тоңуп, эшикте жанагы баягы күйгөн немелерин, отражательдерди коюп, ошол жакта машинасында да отурбай бир 2 саатча ошол жакта эшикте жүрүштү, 2 полицейский тоңуп. Анан жанагы мен ошондой кырсык болуп кеткенде, жана мигать эткен машина ошондо биринчи жолу көрдүм да. Ошол мигать эткен машина жолдун ар жагынан өтүп бараткан, мени көрүп, атайын айланып келип, анан өзүнүн достор, өзүнүн өмүрүн рисковать этип, анан мени тозуп, көкүрөгү менен тозгондой болуп тозуп, мигать этип, анан колу менен машиналарды токтотуп турду да. Ал жигитке дагы абдан чоң рахмат. Анан деген ошону дагы көрбөй калып, кээ бир машиналар ошол мигать этип турган машинадан да өтүп кетип атты. Эптеп тормозду тияка басып, баягы обочинага түшүп кетейин деп атып. Ошондой жакшы адамдар да бар. Анан чыгаргандан кийин бардык жерде карап, анча-мынча жасай турган жерлер бар болчу. Полицейский, мен сени сопровождение кылып барам деп туруп, анан бир 2 километр жерге Лаоска чейин алып келип, анан мен деген токтогондон кийин түшүп келип, баары жакшыбы, дагы бир жолу сурап коеюн. Эми бул жак эле эс алып жат, эртең жол жакшы болгондо чыгасың, ийгилик каалайм, мындай кырсык болбосун деп жакшынакай каалоо тилегин айтып кетти. Бардык ошо жардам берген адамдарга чоң рахмат, достор. Ошо анча-мынча кичине чарчап турабыз, түрүбүз начар болгонуна көңүл бурбаңыздар. Эң негизгиси жакшылык болот, бири-бирибизди колдойлу. Азырынча эми видео чыгарбай коеюн, үйгө Кудай буйрса ошо Колорадога жеткизип кой, үйгө келгенден кийин. Анан ситуация кандай болот билбейм эми. Жолдор дагы тайгак болуп, мен да кызым кичине сасуктумалап калыптыр. Жубайым да кичине сасуктумалап калыптыр. Анан башка штаттарга барып келели деген ой бар болчу. Шарт болсо барабыз. Шарт болбой калсанда жаңы жылды агаядан тосуп, кете 1 жума болобу, 2 жума болуп эс алып, ошондо жакшынакай видеолор чыгарып, түз эфирлерди кылып, силердин берген суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Убакыт да бүтүп баратат. Бул YouTubeга тартылган видео. Мекендештер, чоң рахмат каалоо тилектериңиздер үчүн. Чын көңүлдөн сиздерге ыраазычылыгымды билдирем.